Мен YouTube каналым көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто алгачкы менин коногум Гүлзат Мойдунова салон тармагында 10 жылдан бери иштеп келет. Гүлзат эженин сулуулук тармагында жараткан ийгиликтери боюнча сүйлөшөбүз. Саламатсыздарбы баарыңыздарга? Эң алгачкы жолу кайсы жылы сиз ушул сулуулук тармагында эмнеден баштадыңыз? 2015 жылдан бери эмгектенип келем. Өзүмдүн студиям бар. Так, 10 жыл болуп калды. 10 жыл болуп калды. Сиз ошондо мастер лешмейкер и перманент. Лешмейкер и перманент, да? Студияда бардык условия бар бирок. Москвага өзү келгениңизге 10 жылдан ашты. 10 жылдан ашты. Биринчи кайсыл жумушта иштейт элеңиз? Сулуулук тармагына келгенге чейин кайсыл жумушта иштейт элеңиз? Мен өзүм негизи профессиям финансы, кредит. Банкта иштедим. Өзүм 2 жыл. Потом сулуулук тармагына өтүп кеттим. Сулуулук тармагына Москвага келип баштадыңыз. Москва сыяктуу чоң шаарларда салон иштетүү канчалык кыйын? Же бул оңой элеби? Кыйын эле нерсеси жок. Эси документация боюнча, анан профессиональный мастерлер болгон болсо оңой эле иштеш. Так, менин билишимче, сиз башында мастер маникюра болуп иштеп жүргөнсүз. Маникюрдан баштаганмын, а потом уже перманентти үйрөнүп, потом ресничканы үйрөнүп, уже кошо баштадым. Азыр бирок ресничка менен и перманент боюнча эле иштейм. Анда сиздин бир туугандарыңыз менен, үй бүлөңүз менен салон тармагында иштейт экен. Сиздин бир тууган инеңиз барбершоп экен, Москванын атактуу чоң салондордо иштейт экен. Эжеңиз колористика боюнча иштейт экенсиздер, негизинен бардык айымдарга кызык да, ушу сулуулук тармагында иштеп жүрүп эмне таптыңыз? Мисалы, чоң акчаларга жеттиңизби? Балким үй алдыңыз, балким машина алдыңыз. Эмне тапса болот бул сулуулук тармакка келген, ушул сферада иштеген стойтпу или не стоит? Албетте, көптөгөн нерселерди, то есть квартира алдым, машинам заказ кылганмын, скоро келет, кыздарымды окуттум. Көптөгөн. Только ушул салон сферасында же дагы бир башка жактан киреше алып келчү? Жок, только ушул салондун сферасында. Только салон сферасында, да. Анан мен билишимче дагы окутасыз кыздарды. Обучение бар бизде. Сертификат берилет международный. Жумушка окуп өткөндөн жумушка орнотулат бардык кыздар. Окуңуз акчасы канча болот эгерде мындай келип окуп калам деген? Бизде ресничка боюнча индивидуальный занятиялар бар, алардын суммасы башка, групповой занятиялар бар, алардын суммасы вообще башка. Сизде сертификаттар аябай көп экен. Мен чемпионаттарга көп катышканмын. Ресничка боюнча биринчи местолорду алганмын. Перманент боюнча тоже биринчи. Ал жакта номинация болот. Бровки боюнча, губ боюнча, стрелка боюнча 2015тен бери чемпионатка катышып жүрөм. И каждый год, ар бир жылда повышение кылып жүрүш керек обязательно. Мен ошону постоянно барып жүрөм. Салондо иштеп жатканда ар кандай клиенттер менен иштейсиң да? Ар кандай адамдар келет. Кээде капризный адамдар да келип калат. Ошол ситуациядан кантип чыгасыз? Албетте, эл менен иштегенге ар кандай адамдар келет. Жакшы клиенттер көп. Например, биздин эмне деп коет? Аудитория көбүнчө орус адамдарбы? Клиенттер, орус аудитория бар. Кыргыздар бизде аз. Ошон үчүн мен более орус клиенттер менен иштеген, аудитория орус болгон үчүн орустар менен көнүп калгам. Уже 10 жылдан бери иштеп, мага оңой орустар менен иштеген. Жок, кыргыздар менен иштеген деле тоже жакшы, бирок кыргыз аудитория менден бир аз азыраак. Например, 90% орус аудитория болсо, 10% кыргыздар. Ошон үчүн мен көнүп эле калгам. Ошол ситуация болот, ар кандай ситуация болот. Ошондон грамотно чыгып кеткенге биз аракет кылабыз.
Москвада, кыргыз салондордо негизи Москванын бардык эле салондорунда деп айтсам болот, 80%, 90% даже кыргыз кыздар иштешет да. Анан ал жакта албетте баягы 40% алышат, 60%-ын салондун ээсине берет. Бардык эле мастерлер баягы өзүнүн ишин ачсам деп ойлошот. Өзүмдүн салонумду ачсам, өзүмдүн бир кабинетим болсо, же болбосо өзүмдүн салонум болсо деп ойлошот да, максат коюшат. Сиз ошолорго кандай кеңеш берет элеңиз? Эмнеден башташ керек? Мисалы үчүн көп жерде коркушат. Мен салон ачсам же кабинет ачсам, клиентим жок болуп калат. Сиз клиенттерди каяктан алып атасыз? Кайсыл жакка реклама берип атасыз? Ошолорду ачык айта аласызбы? Ооба, албетте. Бизде рекламалар бардык тараптан, Яндекс деген болот, бардык тараптан реклама кыласың, анан ошо аудиторияң келет өзүңө жараша. Без реклама аудитория топтош кыйын. Ошон үчүн канча расход чыгым кыласың, ошончо доход келет. Ошон үчүн постоянно реклама бизде иштеп турат. База бар 10 жылдан бери, но все равно реклама үзүлбеш керек андай сфераларда. Реклама болгондо бул Яндекс, Авито, Дигиди, ошон бардык жакка реклама бересиз. Реклама менен болбосун, реклама боюнча постоянно реклама включена болуш керек, жанык болуш керек. Ошондо как бы мастерлерге дагы полный запись болуш керек. Ошондо как бы нормально иштеп кетесиң. Салон жалбайт. Эң биринчи кардарыңыз эсиңизде барбы? Кандай жасагансыз? Биринчи кардар болуп атканда албетте сразу опыт жок болот. Разы болуп кеткенби, же биринчи работа? Алгачкы клиентиңиз? Алгачкы клиентим мен өзүм негизи групповой занятияларды көп эле жактырбайм, потому что профессиональный үйрөнгөндү жакшы көрөм өзүм негизи. Ошон үчүн менде өзүм ошентип үйрөнгөнмүн, индивидуальный. Сразу күчтүү мастерден үйрөнгөм, сразу мастер болуп, сразу иштегенмин. Но кээ биркилер жаңы мастер болгондо 2 саат, 3 саат жасайт, а мен 1,5 саатта эле жасап. Ошон үчүн мен өзүмдүн ученицаларымдагы ошондой үйрөтөм, чтобы после обучения сразу иштеп кеткени. Жумуш учурундагы кызыктуу окуялардан айтып бересизби? Айтып берейин. Салонда отуруп, клиент күтүп, как обычно эле отурганбыз. Салонго киргенде эле орус улутунда клиент эмес постоянно. Ызылдап эле кирген телефон менен эле. Мен отурам. Оказывается, башка эле мастерлерге жасап жүргөн постоянно клиент болчу экен. Саламдашпай эле кирип эле жаткан. Объемдорду айтты, ресничка боюнча да, кирпик боюнча. Я такая спокойно отуруп эле жасап бүттүм. Туруп эле сразу. Ой, разная там длина деп баштады. Я говорю, как? Карагыла деп уже башталып кетти. Спор. Оказывается, ал кыздын, орус кыздын бир көзү кичине, бир көзү чоң экен. Ошону мага айткан эмес. Ошондой кызыктуу ситуациялар болгон. Потом биз решили администрация менен сүйлөшүп отуруп, кызыктай окуялар болгон. Потом ал кыз менен жакшы эле сүйлөшүп отуруп, түшүндүрүп айттык. Оказывается, разные у вас глаза десек. Сразу эле ыйлап баштады. Ушундай кызыктуу ситуациялар болгон. Кофе ичип туруп эле, жакшы эле сүйлөшүп эле, чуть-чуть кошуп берип длинасына. Азыр биз до сих пор как подружкабыз. Ошол кыз менен. Почти 7 жылдан бери. Ушундай кызыктуу окуялар болгон. Бардык сферада, бардык жумушта негизи бардык эле нерселерде минус жана плюс жагы болот да. Бардык эле жумушта минус плюс жактары болот. Плюс жактары салондо таза жерде иштейсиң, кыйналбай акча табасың, а бирок минус жактарын да кошуп. Бирок бизде деле элдер ойлошот, салондо таза отуруп иштеп эле көп эле оңой эле акча табып койсуңар деп. Бирок минус жактары деле көп. Биз да кечке отуруп иштегенибиз үчүн спинка нужно, да? Талып, массаж да керек да, бизге кечке сидячая работа да, но все равно организмге ден соолукка зыяндуу нерселери көп болот.
Биз ошон үчүн фитнес менен заниматься этишибиз керек. Массаж алып турабыз. Ден соолукка дагы карашыбыз керек. Минус жактары дагы бар, плюс жактары дагы бар. Эми мне кажется, любой эле сферада минус и плюс жактары болуш керек. Бар да негизи. Эмне себептен ушул именно ушул сулук тармагында иштеп калдыңыз? Сулуулук салонунда иштеген себеби бул жерде бирөөгө починаться эткен, оказывается, не мое. Ошон үчүн өзүм профессия менен иштеп көргөнмүн 2 жыл. Москва шаарында Русский строительный банкта, бирок зарплатасы аз болчу. Мен үчүн аз болчу. А потом уже өзүм алдын эле сулуулук сферага кызыгып иштеп жүргөм, как подработка катары. А потом повышение кылып туруп эле сулуулук салонго өтүп кеттим. Анан өзүмдүн салон красоты студиямды ачтым. Иштеп жүрөм уже 10 жылдан бери. Айына канча акча киреш алып келет сиздин салонуңуз сизге? Айына деген точно суммасы керекпи? Интрига алып койбойлубу? Примерно чисто арендадан тышкары, жанагы расходниктерден тышкары. Мындай общий эле немени айтып коюрсаңыз болот. Расходдон тышкары эмес, общий сумма канча түшөт сизге? Если общий сумма болсо 500 000, полмиллион. А если чисто калган болгон болсо где-то 300-350 ушундай калат. Таза Демек, бир айда сизге салон 500 000 айына, жарым миллион киреш алып келет. Анын чисто сизге калышы 200 000 расходко кетсе, 300 000 сиздин чөнтөгүңүзгө калат. 300-350 000. 300-350 000 сонун. Жаңы жылга жакын биз жакшы эле иштейбиз. Миллионго чейин жеткен күндөр болгон. Болуп келештип. Сонун. Алдыдагы пландарыңыз кандай пландар бар? Ушул боюнча ушул сулуулук тармак боюнча кетесизби же сулуулук эркелер айтып коюшат да, мастерлер выгорание болот бир убакта депчи. Баягы жадайт. Ошол жумуштан көбүнчө жадайт дагы. 10 жыл, 15 жыл иштеген мастерлер уже башка сферага кетип калышат экен да. Анан сизде дагы ушу башка сферада башка бизнес кылам же башка жумуш кылам деген ой барбы же бир гана ушул жакта кетесизби? Жок, менде дагы ой бар. Сетевой кылып, кыздарды иштетип коюп, анан өзүмдүн жаңы проектим бар. Пока интрига болуп турсун. Жакында кыздарды иштетип коюп, сетевой кылып коюп, өзүм полностью ошол сферага өтөйүн деген ойлор бар. Азыркы Гүлзат айым, жаңы келген Москвага, жаңы келген Гүлзат айымга кандай кеңеш берет? Кандай кеңеш берем? Өзүнүн сүйүктүү профессиясы менен иштесин дейм кеңеш берем. Потому что мен 2 жыл банкта иштеп, 2 жылдык убактымды банкка короттум, бирок зарплата өтө аз болчу. То есть мен акча топтой алган эмесмин, жыйын алган эмесмин. Ошон үчүн сүйүктүү кесиңерди тандагыла деп кеңеш беребечи. Жашоодо өкүнүп калган учурлар болгонбу? Жашоодо өкүнүп калган учурларым болгон десем да болот, 50/50. Бирок мен өткөн күнгө өкүнбөгөн адам экенмин, оказывается. Бирок баарына ыраазычылык менен караган адаммын, чынында. Кээ бирлер ойлойт го, өкүнөмүн деген ушундай негативный. Мен попроще эле карайм дагы, ошону оңдоп кеткенге позитивный ошол жактан карайт экенмин. Менде мындай депрессия деген нерсе жок. Болсо дагы бат жеңип кетет экенмин. Ошон үчүн менде өкүнүп калган учурлар болгон, но жакшы эле эмесимен принимать этип дальше жашоолуп кеткенмин. Жакшы. Жеке жашоону, бизнести, үй бүлөнү, бала кыздарыңыз бар, кыздарыңызды ушунун баардыгына кантип жетишип атасыз жана ушул жумуш ишкердик менен үй бүлөнү дагы эки жакка тең карап алып кетсе болобу? Албетте болот.
мен, например, иште дагы, кыздарымды дагы, менде 2 кызым бар. Окуусуна дагы успеть этип, собраниясына дагы успеть этип, жумушка дагы как бы 5 в одном эле жүргөнмүн да. Аял киши иште, ишче, үйдө үй кожокей болуп, бар жок эле успеть эттим. И до сих пор успеваю. Азыр айтып атасыз, бардыгына жетишип атам, үй бүлөгө дагы, кыздарыма дагы көңүл буруп атам, аларды дагы частный мектепке окутуп атам деп айтып атасыз, Ошулардын бардыгына энергия керек. Ушу мотивацияны каяктан аласыз? Энергияны каяктан алып атасыз? Мен энергияны эч жерден албайм. Мен өзүм ошондой адам экенмин. Бир жерде тура албайм. Всегда энергичная. Бар жакка успеть кылганы аракет кылам. Я сама такая деп коем. Кээ бирки айымдар болот, мындай спокойно, үй жуйса дагы 2 саат, 3 саат. Мен андай эмесмин. Бат-баттан ишти кылып, тамак жегенде бат-баттан ошондой айым экенмин. Ошентип ар кандай адам болот го. Мен бир жерде турганды жаман көрөм. Үйдө отурганды. Эс алганда дагы жакшы көрөм, бирок ошондо дагы позитив, всегда позитив. Ошондой. Дайыма позитивде жүрөсүз. Россия менен Кыргызстандын сулук сферасындагы айырмачылыктар барбы? Бардык эле жерде айырмачылыктар бар. Бөлүнүп кетет эконом класс, средний класс и бизнес класс болуп. Москвада деле бар эконом класс, средний класс и бизнес класс. И бизде деле ошондой бар. Бар жоктой бирдей эмес, эки жакта любой эле территорияда бар. Ошон үчүн бул жерде адам өзү тандайт. Ар бир адам. Эконом класска барам десе, экономично обслуживание, да? Өзүнө жараша обслуживаниясы болот. Средний класс тоже. Высший категориядагы люкс салондар деп коет го. Ошондо өзүнө жараша обслуживаниясы бар. Акыркы жолу качан Кыргызстанга бардыңыз? Жана эмнени байкадыңыз? Акыркы жолу Кыргызстанга жайында бардым. Өнүккөн мамлекеттердин катарына кирип атат деген эле результаттар болуп атыптыр. Кыргызстанда азыр техника өнүккөн. Мурун эми алдыңкы жылдары техникалар анча эмес болчу. Азыр жылдан жылда техникалар өзгөрүп, высший категорияга уже как бы чыгып атабыз да. Ошонусу өтө кубандым. Сулук тармагындагы өзгөрүүлөрдү байкадыңызбы? Байкадым. Сулук тармагындагы өзгөрүүлөр өтө сонун. Высший категорияда деп айтсам болот. Баягы эле айтып өткөндөй, жылдан жылга эме деп коет, техника өзгөрүп атат. Ошон үчүн өзгөрүүлөр бар. Жылдан жылга өзгөрүүлөр бар. Азыркы учурда сулук тармагында көбүнчө немек Европага барып иштеп атышат да. Көп кыздар кетип атат. Европага барып иштеп атышат. Ушул жөнүндө кандай маалыматтарыңыз бар? Барып иштесе болобу? Ал жакта кандай условиялар бар? Ушул жакта маалымат жокпу? Же Москва эле эң жакшы вариантпы? Жок, барып иштесе болот. Москвада иштеп жүргөн айымдар уже көнүп калган ошол территорияга. Биз, например, 10 жылдан бери иштеп жүргөн үчүн бизге как свои болуп калган. Анан чет өлкөлөргө чыгып иштеген айымдарга деле, мне кажется, жакшы. Бирок мен чет өлкөгө чыгып иштеп көргөн эмесмин. Москва шаарынан башка. Барып көрбөгөн үчүн мен айта албайм. Аякта кандай условиялар бар, Ошон үчүн мен только Москва шаары, Кыргызстан эки жакта айта алам. Жаш кезиңизде болгон кызыктуу окуялардан айтып бериңизчи. Жаш кезимде мен өзү негизи кыз бала болсом дагы эркек балдар менен ойночумун. Кичинекей мезгилимде. Садик убагында ошондо вот өзүбүз менен чогуу эле жашаган кошунанын бир баланы башын жарганмын. Таш менен прям жүкшүк. Апам вот ата энем медик болгон үчүн ата энем өзү шофторду тигип, мамам өзү, апам карап, каждый день перевязка кылып, ушундай шок хулиган болчумун. Шок кыз болгон экенсиз, Шок кыз болгон, өтө шок кыз болгон. Кыздарга окшоп кукла деген оюн болгон эмес менде оюнчуктарым. Жалаң машина, жанагындай ата энем дагы мага подарка бергени чоң крандар болчу, чоң жанагындай КамАЗдар болчу. Ошондой ойногом.
Жакшы. Сон азыркы ийгиликке жетүү үчүн кандай курмандыкка бардыңыз? Мен деген каждый день иштегеним үчүн, өзүң салоң болгон үчүн биз постоянно салонду карап турганыбыз үчүн выходной жок болгон. Бирок аз болгон. Ошол жагы болбосо, бирок сон эле. Сулуулук тармагындагы эң чоң миф? Миф дегенде кирпик боюнча эле айтып кетсек, беспрерывно наращивание деп коет. Зыян дейт, Да, зыян деп коет. Бирок деген жери бар. Если правильно уход кылган болсо, ар бир кыз, ар бир айыма миф жок да. Кээ биркилер айынан өтүп кетип, келбей коюп, ушундай убакыттары болбосо, уже как бы дискомфорт башталат. Анан кол менен тартып коет, кол менен үзүп коет. Ошон үчүн айтышат да көпчүлүгү. Уход кыла албаган айымдар деп коеюн. Беспрерывное наращивание нельзя деп. Бирок правильно уход кылып жүргөн айымдар билет. Мен деле 15 жылдан бери өзүм кирпик өстүрүп жүрөм. Беспрерывно правильно уход менен жүрсө болот. И ногти деле то же самое. Беспрерывно можно. Мусульмандарга баягы намаз окуп жүргөндөргө билбейм го, биз беспрерывно правильно уход, правильно перенаращивать. Ал деген уходдон зависит этет. Миф деген ошол жер. Наращивание ресниц жасаганда эч кандай зыяны жок. Эч кандай зыяны жок. Болгону туура уход кылса, болгону туура уход кылып жүрсө, эч кандай зыяны жок. Негизи эле жалгыз бой айымдар көп азыр. Жалгыз бой айымдар өздөрү иштешет, балдарын өздөрү багышат. Мисалы, сиз деле азыр жалгыз бой айымсыз. Кыздарыңызды өзүңүз багасыз, анын окуусу, бардык каражаты. Анан ошол жалгыз бой айымдарга бул жашоодо өзүнүн жолун таап кетиш үчүн кандай кеңештерди бересиз? Тилекке каршы жалгыз бой энелер өтө көп. Мен деле жалгыз бой энемин. Бирок дегенде аракет кылып, өзүнө кармап, эч кандай депрессияга алдырбай, өзү менен иштешти каалайм. Ар бир айым өзү менен иштеп, өнүктүрүп, өзүнө билим алса, баары жакшы болот. Мен жалгыз бой энемин деп бар жокту таштап коюш бул туура эмес деп ойлойм. Бизде деген өсүп келе жаткан кыздарыбыз бар, балдарыбыз бар. Аларга деген кандай жакшы билим бергени биз милдеттүүбүз. Жалгыз бой энелерге советтерим, өзүңөрдү эч качан таштап койбогула, окугула жана окугула, өнүккүлө, балдарга жакшы тарбия берип, жакшы билим бергиле демекчимин. Бош убакта эмне менен алектенесиз? Бош убакта ден соолукка байланыштуу. То есть биз отурган сидячая работа болгон үчүн фитнес клубтарга барам. Эртең менен, после работы, хоббилер бар, кыздар менен чогулуп, чисто спаларга барып эс алабыз. Дегиле бош убакытта көп эле нерсе мен кызыктуу компания менен отурганды жакшы көрөм. Биринчи очередь ден соолукка байланыштуу. Эч ким билбеген башка таланттарыңыз барбы? Эч ким билбеген башка таланттарым, мен сүрөт тартканды аябай жакшы көрөм. Арт студияларга барып, кыздар менен, мастер кыздар менен барып, эс алганча сүрөттөр тартып, ушундай вечеринкаларды уюштурганды өтө жакшы көрөм. Бизде жаңы жылдарда көбүнчө ошондой эс алуулар көп болот бизде. Сүрөт тартканды жакшы көрөм. Азыр айтып калдыңыз, дагы бир проект менен, дагы бир кошумча жумуш алып атам деп. Ошол жумушуңуз боюнча, ошол бир кайсыл бир компания менен иштешип атам деп, ошол жөнүндө ачык айта аласызбы? Бул компания дегенде, бул интрига болуп калсын, потому что мен пока мындай бир суммада көрсө чыга элекмин. Статусту жагып, ошончо по результатный, по факту сүйлөштү жакшы көрөм. Ошон үчүн бир результатный болсун, анан сиздерге следующий раз сонун аяк кылып айтып берем. Подробно, Рахмат.
Сиз кандай үлгүдөгү машина алып атасыз? Кандай үлгүдөгү машина деп азыр айтсам болбой калат го. Лучше живой көрүңүздөр. Живой көрөбүз, Жаңы жылга жакын, Демек ушул машина алып атканыңыз, ушул үй алып атканыңыз, ушул сиз бардыгы ушул салондун каражатынан алып атасыз. Ооба. Кыздарыңызды частный мектепке берип атасыз. Бул бардык расход бир гана ошол салондон. Ооба. Азыркы убакытка чейин көптөгөн ийгиликтерди жаратып келатасыз да. Анан сизге көз тийүү же болбосо душман деген нерселер барбы? Ар бир адамда көз тийүү дегенге мен кошулам, кошулбайм. Бирок ал деген бар нерсе. Баштан өткөн убакыттарда болгон. Таблетка ичсең да жардам бербей, анан бир аз кыргызчылык кылып койсо, айыгып кеткен учурларда болгон. Анан ар бир эле адамда душман дегенде көрө албастык деп коеюн. Көрө албастык ар бир адамда болсо керек. Менде деле по факту айтпай эле коеюн, менде деле бар. Көрө албагандар. Ал ошол көрө албагандар тааныган эле адамдар. Көрө албагандар алыска барбай эле дейли, өзүбүздүн эле чөйрөдө жакындарыбыз эле көрө албастык болуп кетет. Андай нерсе болот, бар. Гүлзат эже, келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп келдиңиз. Менин каналымдын көрүүчүлөрүнө ар бир келген менин коногум белек бериши керек. Азыр сизден сурагым келип атат. Кандай белек бере аласыз биздин көрүүчүлөргө? Сизге да чоң рахмат мени чакырганыңыз үчүн. Сиздердин менден белек болсун. Бир пудровое напыление, и ресничка, и губы подарок кылып коелу. 3 процедура белек берейин, да? Эң сонун, анда ушул процедураларды алыш үчүн бизге комментарий жазыңыз. Комментарийден эң мыкты жазган 3 комментарийни тандап алып, бир жуманын ичинде аныктап сиздерге белек беребиз. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Алдыда дагы сонун коноктор болот. Менин каналыма катталып алыңыз.